Ысык Көл облусунун Тоң районунан жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп келген Жасмина Сабырова келечекте англис тилинен мугалим болсом деп, Борбор калаадагы окуу жайлар менен таанышып жүрөт. Мен бул окуу жайды бүткөндөн кийин мектепке барып мугалим болуп, ошо кичинекей балдар менен иш жүргүзгүм келет. Алардын тил үйрөнүүсүнө мен да бир аз салым кошкум келет. Мындан сырткары жогорку окуу жайларына кирүүгө жеңилдик алган абитуриенттер аныкталды. Ага ылайык жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алгандар, майыптыгы барлар, аксы окуясынан апрель-июнь окуяларында курман болгондордун, кайрылмандардын балдары, чет жерде жашаган этникалык кыргыздардын акысыз билим алууга мүмкүнчүлүгү бар. Педагогикалык багыттарга, гранттык негизде окууга босого бал быйыл кичине жогорулады, 115 кылдык. 2020 жылдан баштап негизи эле баардык жогорку окуу жайларга, ошондой эле мамлекеттик окуу жайлардын гранттык орундарына кабыл алуу 2020 edu.gov.kg порталы аркылуу кабыл алынышат. Ошол эле портал аркылуу конкурс өтөт. Быйылкы окуу жылында өлкөдөгү жогорку окуу жайларда 6000 бюджеттик орун болот. Анын ичинен 4663 педагогикалык кадрларды даярдоого бөлүнөт. Бизде расмий кабыл алуу 18 июльдан 1 тур башталат, ал эми 2 туру 25 июль, 3 тур 1 август менен бүтөт да. Ошол бир жума калганына карабастан бизде бул жерде азыр ушундай сурап келген, баягы билип жүргөн, кызыккандар, педагогикалык багыттагы адистиктерге тапшырам деген абитуриенттердин саны жылдайга салыштырмалуу өтө көп. Белгилей кетсек, республикалык жана эл аралык олимпиадаларда байгелүү орун алган абитуриенттер предметтик багыты боюнча гранттык орунга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кымбат Амир кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.